Рахмат, Үміткан Ургазиевна, менде мындай суроо да. Ошондо расмий эмес деп белгилегенде теоретически бул жерге деген докторлар, соцработниктер, жеке ишканадагы иштеген адамдар, тарбиячылар, воспитательдер кирип калбайбы? Саламатсызбы, Эльвира Жалабековна. Бул жерде мурда деле азыр эми мунун баягы аларды коргоо эмес, азыр жана кыйноого кабылгандардын укугун коргоо максатында киргизилип жаткан өзгөртүү да. Кыйноого кабылган. Мен түшүнүп атам, ошону так ачык айтып коюш керек экен да. Ошол жерден мына өзү негизи расмий эмес деген өзү конвенцияда так даана жасалган, көрсөтүлгөн. Мындан сырткары бул жерде атайын тактоолорду киргизишкен да, мынакей көзөмөлдөөчү, контролдоочу, тескөөчү, окутуучу, дарылоо. Бийлиги бар деген сөз. Баары кирет, ооба. Бийлиги бар деген сөз. Бирок эртең докторлорубуз анысы эле жетишпей жатат. Анан мед академияны бүткөндөн кийин дагы 5 жыл мамлекетке иштегиле деп азыр жаштарды кыйнайбыз. Бизде ошондо риск болуп калбайбы совсем без врачей остаться? Эч кандай риск болбойт. Буга чейин деле эгерде ушундай аракеттер болгон болуп, кыйноолор алар тарабынан болгон болсо, башка кылмыш жаза кодексинин башка беренеси менен жоопко тартылып келишкен. Болгону гана эми ушул берененин субъектиси катары гана таанып жатабыз. Эгерде алар тарабынан ошол адамдарга кыйноо көрсөтүлүп, сабап же ушундай кол көтөрүүлөр болсо, мурда деле жоопко тартылып келишкен. Түшүнүктүү. Менде мындай суроо. Воинская часть Баймундус, Жалалабадской области. Суицидка чейин жеткирүү боюнча кылмыш иши козголгон, солдатты? Акыркы учур. Акыркы учур. Тергөө жүрүп жатат. Ошондо буга чейин парламентте бир нече жолу суицид, армиядагы суицидтер, КСИНдагы суицидтер боюнча маселе көтөрүлгөн да. Мен ойлойм, парламентте биз сиздерди чакырып, сенин жетекчилерин чакырып, жалпы укук коргоо органдарында иштеген жетекчилерди чакырып, ушул маселени бир талкуулабайлыбы? Эмне болуп атат? Энелер кайрылып атат. Азыр деген эркек балдарыбызды армияга кантип жөнөтөбүз дейт. Заман деле өзгөрүп атат, көп нерсе өзгөрүп атат. Биз да ошону эске алып, мен сунуштайт элем да, урматтуу төрагабыз жок экен. Ильяс мырза, анда деген сиз жетектеп жатасыз да. Ушуну протоколдук тапшырма берип, давайте же комитеттен ачык жабык түрүндө болобу, кандай бизге бир маалымат бергилечи, эмне болуп атат, ситуация кандай болуп атат, алдын ала иштер болуп жатабы, болбой жатабы, анан коомго биз да жогорку кеңештин депутаттары катары чыкканда биз да түшүндүрүп бергенде болот эле. Жалпак тил менен сүйлөшөбүзбү, бирок ушундай расмий бизге түшүндүрмөлөр ушундай болуп атат, иш-аракеттер, иш-чаралар жүрүп атат деп. Каршы эмессиздерби? Жок, эч каршы эмеспиз, эгерде дайындап ошол заседанияны койсоңуздар. Анда протоколдук тапшырма берип коесуздарбы, урматтуу жетекчилер?